Садыр Жапаров саясаттагы 10 жыл 9-бөлүм. Позициядан кайтпаган жол. Парламентте карапаштардын алдында спикерди жана 5 фракциянын лидерлерин президент кабинетине чакырды. Бул учурда мен фракция лидери болуп шайланып калган элем. Кабинетине барып, үйүм-үйүз болуп олтуруп сүйлөшө баштадык. Садыр, сен бул позицияңдан кайт. Канадалыктардын алдында аброюбуз түшүп калат, деди. Урматтуу президент, кошуна отурган бир боор казак эли менен өзбек элинин алдында аброюбуз жок. Канадалыктардан кайсы абройду күтөбүз, дедим. Анда инвесторлорду качырып алабыз, деди. Булар кайдагы инвесторлор? Баары биздин каражатка салынган. 100% тастыктап берем. Атып жибербесеңиз да бул позициямдан кайтпаймын, дедим. Президент туталанып катуу жинигелди. Аксакалдарынан сурайынчы, Феликс Шаршембаев, сиз эмне дейсиз, деди. Өкмөт өзү четсин деп өкмөткө бербейлиби, деп жооп берди. Болбойт, өкмөт пара алып алды, дедим. Сиз эмне дейсиз, деп Өмүрбек Текебаевка кайрылды. Бизгече фракциянын жыйынында карап Садыр Нуркожоевдин токтом долбоорун колдойбуз деп чечим чыгарып койдук эле, деп жооп берди. Канат Исаев менен Чыныбай Турсунбековдон сурап да койгон жок. Ого бетер туталанып, анда жабык эшик артында карагыла. Мунун баарын эл билсе, баарыбызды ак үйдөн сүрүп чыгат, деп Асылбек Жээнбековду карады. Ал мени карап, макулсуңбу, деди. Ачык каралабы же жабык айырмасы жок. Эң негизгиси мамлекетке алалы. Токтомду колдоп берсеңер болду, дедим. Парламентте карап баштаганда спикер жабык эшик артында карайбыз деп добушка койду эле, анысы өтпөй калып, ачык каралып калды. Ошентип Кумтөр боюнча маалымат ачыкка чыгып кетти. Өзөнгө кырчын талбүтөр болуп, Кумтөр талашы башталды. 2012 жылдын 20-22 июнь күндөрү парламентте карап кечке маал добуш берүүгө келгенде Асылбек Жээнбеков 5 күндөн кийин добуш берели деп тынугу жарыялап кетип калды. Албетте 5 күндүн ичинде колдоп турган депутаттардын көпчүлүгүн сатып алууну пландашты. 27 июнь күнү добушка келгенде эле 5 күн мурда колдоп жаткан депутаттардын 70% сөздөн кайтып калышыптыр. Айрыкча Кумтөрдү текшерүүгө алып баштаган мезгилде Садыр, эми сен сатыла көрбө. 20 жылдан бери баары сатыла беришип, Кумтөр кени кыргыз элине иштебес болду. Эми силер аягына чыгаргыла деген аксакалдарыбыз тескери кетсе болобу? Алар СДПК партиясынын депутаттары Эгемберди Ырматов, Жусупали Исаев, Мамытбай Салымбеков, Эрген Сакебаевтар эле. Кумтөрдү текшерип баштаган мезгилден баштап бүткөнгө чейин Жогорку Кеңештин имаратынан көрүшкөн сайын Садыр Нуркожоевич, эми сен сатыла көрбө деп суранып жүрүшчү эле. Мына кызык, эмне болуп кетти? Көрсө чет элдиктер биздин өкмөт аркылуу 5 миллион долларды депутаттарга бөлүп, 21 миллион долларды демөөрчүлүк каражат деп өкмөткө берип коюшкан экен. 21 миллион долларды өкмөт алып, Ала Тоо Финансы деген мекеме ача салып, элге кредит берели деген шылтоо менен жок кылышты. Жаңы мекеме ачыштын таптакыр кереги жок болчу. Анткени бир эмес 2 мамлекеттик банктар турат. Айыл банк жана РСК банк. Экөөнүн тең райондордо филиалдары бар. Эсеп кызаптары, кайтарымы дагы так жүрмөк. Эмне үчүн бул банктар аркылуу беришкен жок? Жооп бирөө эле. Банктар аркылуу беришсе, бир тыйын акча жей албай калышмак. Азыр эми 21 миллион доллардан дайын жок. Тымызын сүйлөшүүлөр менен эл байлыгын чөнтөккө чечилип, жатышына ыза болуп, бирок эмне болсо да тике мен тик турам деп чечтим. Маселе кайрадан карала баштаган күндөн баштап Ысык Көл облусунун айрыкча 7-9 район жаштары келип кызыгуу менен катышып, Кумтөр элге өтсүн деп колдоп турушту. Анан эле бүт тескери айланып, айрыкча мен Ысык Көлдүк жердеш депутаттарым 27 июнь күнү добуш берерге келгенде таанылгыс болуп өзгөрүп кетишсе болобу? Саруулук Нарис Калчаев, Жолдош Кожобеков жана башка жаш лидерлер Максат Сабировдун кабинетине кирип барышып, байки 2 күн бою колдоп келип, эмне тескери кетип жатасың десе, Садыр Жапаров Кытайларга 7 миллион доллар карыз болуп калып, Кумтөрдү Кытайларга алып бергени жатыптыр. Ошол үчүн каршы чыгып жатам дейт имеш. Тоба, тапкан амалын карасаң, байкуш саруулук карапайым балдар эмне билсин? Ишенишет да. Депутат айтып жатса, чын болсо керек дешип, алар да унчукпай калышыптыр. Ошентип Кумтөрдү мамлекетке алууга добуш жетпей калды. Эгер 5 күнгө тынууга албай туруп, экинчи эле күнү добушка койгондо долбоор өтүп кетип, Кумтөр толук кыргыз мамлекетине өтүп калат эле.
Эч кандай митингдер да болмок эмес. Кыргыз эли өз байлыгына өзү ээ болуп калмак. Бийлик болсо элдин көзүн жазгырып, көңүлүн башка жака буруш үчүн өкмөттүк комиссия түзө салды. Анткени эл дүргүп калган, аз да болсо кумтөр боюнча чындыктын чеке бели жетип калган эле. Эгер элди жоошутуп алдаган жүрүш жасалбаса, кайра толкуп кетиши толук мүмкүн болчу. Комиссиянын башына Темир Сариевди коюшуп, 1 жылга жакын текшеришти. Убакытты атайлап создуктуруп, эл тынчтанып, иш унут болсун дешти. Эң кызыгы, ал комиссияга адистерден эмгек акысына деп казынадан 150 миллион сомго жакын акча каражатын бөлүп беришти. Бизге 1 тыйын беришкен эмес. Кийин бул акчалар кумга сиңгендей эле жок болуп кетти. Жыйынтыгында биз берген эле отчеттун жарымын кайталашты. Ошого 150 миллион сом коротуштун кереги бар беле? Негизи эле Каржы министрлигинде мындай уурду абдан көп кездешет экен. Текшерүүдө бир топ иштерди таап чыктык. Мисалы, англиялык юридикалык бир фирмага Кыргызстандын эл аралык соттогу кызыкчылыгын колдоп бер деп 105 миллион сом которуп беришкен экен. Жыйынтыгында эч кандай сот процесси болгон эмес. Ал фирма өзү жок. Аты эле бар фирма. Көрсө ушундай жолдор менен бийлик башындагылар бюджеттен акча уурдашат экен. Ошентип бүгүнкү күнгө чейин кумтөр маселеси кыргыз тарапка чечилбеди. Кумтөрдө болсо экологиялык катастрофа жүрүп жатат. Элдин, мамлекеттин шору али алдыда. Кумтөрдүн башчысы Майкл Фишер качып кетип келбей жатат. Биздин бийлик кел сүйлөшөлү десе, жок, Кыргызстанга барбайм, Стамбулда же Алматыда жолугалы деген шарт коюп жатат. Жакында эле анын сунушуна макул болуп, биздин бийлик Москва шаарына барып, телемост аркылуу сүйлөшүп келишти. Эмне үчүн биздин бийлик булардын бардык шарттарына көнүп жатышат? Анткени алар биздин бийликтегилерге берип жүргөн бардык паралардын бетин ачып салабыз деп коркутушат. Ошол себептен алар кандай бийлегиле десе, биздикилер ошондой бийлеп беришет. Кумтөрдүн 9 кайрыгы. Ушул маалыматтарды элге толук жеткирүү максатында митингдерди уюштурууну чечтим. Анткени бийлик массалык маалымат каражаттарынан таптакыр тескери маалыматтарды көрсөтүп туруп алды. 2012 жылдын 3 октябрь күнү Ала Тоо аянтына митинг өткөрдүм. Жыйынтыгында Камчыбек Ташиев Ак үйдүн тосмосунан аттап өттү. Ошондо мени камаганга шылтоо таппай, Киев көчөсүндөгү имаратты Бакиевдики экенин билип туруп сатып алыпсың деп жүргөн Атамбаев менен Салянованын асмандан издегендери жерден табылды. Булар төңкөрүш жасоого алдын ала сүйлөшкөн деген жалган жала менен УКМКнын тергөө абагына камашты. 1,5 айдан кийин Өмүрбек Текебаев келди. Биздин камакта жатканыбызга боору ырганбы? Мен Атамбаев менен сүйлөшүп келдим. Силерди чыгарат. 1 жылга чейин кумтөр маселесин көтөрбөйсүңөр. Мен мойнума алып кепилдик бердим деди. Жок, андай болбойт. Сизге рахмат. Убара болбой эле коюңуз. Баары бир көтөрө беребиз дедим. 2 күндөн кийин Марат Султанов келди. Фракциядагылар сүйлөшүүлөргө барышсын, айтып кел деп жиберишкен экен. Жообум баягы эле болду. Ошентип тергөө абагында 9 ай бою 2 кишилик камерада отурдум. Камчы талант үчөөбүздү 3 башка 2 кишилик камераларда кармашты. 2013 жылдын январь айларында сот башталды. Сотто күч структураларынын кызматкерлери катуу шылдың болушту. Анткени булар төңкөрүш кылабыз деп шыбашкандарын уккан 2 күбөбүз бар деп ишке кошуп алышкан экен. Бирөө патриот, экинчиси охотник, экөө тең жок. Мындан сырткары жасалма күбөлөрдөн 10 чактысы бар. Алар дагы тантышты. Ар бир сот процесси болгон сайын өзүнчө эле спектакль. Зал ичи күбөлөрдүн тантык көрсөтмөлөрүнүн кыраан каткыр күлкү менен коштолуп жатты. Акырында судья Адыл Субанкулов сот залынан ачык эле айтты: "Өкүмдү мен жалгыз чыгара албайм, жогорку жак менен кеңешишим керек" деди. Жыйынтыгында 29 март күнү 1 жыл 6 айга соттоду. Ушул жерден айта кетүүчү нерсе, бизге койгон кылмыш беренеси боюнча эң аз дегенде 12 жыл бериш керек эле. Сот болсо Ак үй кандай буйрук берсе ошондой өкүм чыгарды. 16 апрель УКМКнын тергөө абагында жатам. Эч күнөөсү жок бир тууган эжем Райкөлдө жасалма кылмыш ишин ачып камакка алышты. Бул кылыгы менен бийлик мени таптакыр сындырабыз деп ойлошту. Туура 10 күндөн кийин 26 апрель күнү болжол менен кечки саат 21-де тергөө абагынын башчысы келди. Сиз макул болсоңуз бүгүн түнү резиденцияга алып барабыз. Президент менен жолугасыз, күтүп жатат. Кечирим сурап койсоңуз эле болду. Силерди шаардык соттон актап коюшат, эжеңизди дароо камактан чыгарышат деди. Жок, атып салсаңар да кечирим сурабаймын. Мен кылмыш жасаган жокмун, эл үчүн деп күйүп жатам деп баш тарттым. Эжем да маңдайына жазганды көрөт дедим. Анткени эжем камалган күнү эле мен үчүн соодалашууга барбасын, мен да маңдайга жазганды көрөм деп бир тууган инимден айттырып жибериптер. Ошол сөзү мени абдан чыйралткан эле. Ошентип соодалашуудан жыйынтык чыкпаганына көздөрү жеттиби, айтор эжемди камаган сот кайра эле өзүнүн жеке чечими менен мыйзам боюнча жогорку сот чыгарыш керек эле 7 май күнү кайра чыгарып койду. Албетте мунун баары Ак үйдүн буйругу менен болду. Ошентип эжем Райкөл Жапарова адилетсиз 21 күн Бишкектин тергөө абагында жатты.
Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов үчөөбүздүн ишибизди шаардык сотто карала баштады. Ал жерде дагы күнүгө комедия. Тергөөчүлөр, күбөлөр, прокурорлор баары тантышты. Берилген суроолорго эмне деп жооп берип жаткандарын өздөрү билишпейт. Ошентип 17-июнь күнү шаардык сот толук актап, сот залынан бизди чыгарып жиберишти. Бир жумадан кийин ал сотторду иштен бошотушту. Эртеси күнү жогорку кеңештин жыйынына барып катышып сөз сүйлөдүк. Албетте бийликтегилерге жаккан жокпуз. Колдорунан келсе жутуп жибергилери келип турду. Акыркы сессия эле жайкы каникулга кеттик. Соттор баардык мыйзамдардын нормаларын бузуп, ак үйдүн буйругу менен ишти чагылгандай тездик менен жана жогорку сотко жеткиришти. Булардын максаты сентябрда жогорку кеңеште иш башталганга чейин биздин мандатыбыздан ажыратуу эле. Президент менен спикер эле эмес, өзүбүздүн дос, партиялаш деп жүргөн Ахматбек Келдибеков баш болуп, буларды жогорку кеңешке келтирбей, биринчи соттун чечимин күчүндө калтырып мандаттарын алыш керек деп чуркап жүрдү. Сот процесстеринде болсо эл көзүнө жакшы сүйлөйт. Ошентип жогорку сот биринчи райондук соттун мыйзамсыз, адилетсиз, күлкү келерлик чечимин күчүндө калтырып, биздин мандатыбызды алып коюшту. Айта кетүүчү нерсе, кыргызда сөз бар го, бирөөгө ор казсаң кен каз деген. Эгер биздин мандатыбыз колубузда болуп, жогорку кеңешке келип ишибизди улантканда, Ахматбек Келдибековду камай алышмак эмес. Мындан сырткары көтөргөн маселелерибиздин баарын аягына чыгармакпыз.